Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu teala anhu, Abdullah ibn Mas'ud aytat. Bul kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim keremetli Kur'an'dı sveji manga түшкөнүндөй окушту кааласа Abdullah ibn Mas'ud'dan sabak alsın deydi. Bul kişi aytat men Abdullah deydi. Kur'an okuganды үйрөнөйүн desem жер бетинде мага сабак бере турган адам жок пайгамбардан кийин дейди. Эгер болгондо жөрмөлөп барып сабагын алмакмын дейди. Кереметтүү Kur'an'ды эң мыкты окуган, мыкты түшүнгөн сахаба. Бул сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң алсыз арык сахабаларынан болгон. Күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам муну менен көрүшсө, колдору мазол болуп кеттир. Ошончолук алым сахаба, илимдүү сахаба, Пайгамбардан кийин мага сабак бере турган адам жок дейт бул. Ошончолук илимдүү киши үй бүлөмдү баган башка кылам деп иштеп, колдору мазол болуп кеткен Пайгамбар көрүшүп туруп, "Хазихилият, бул колду юхиббухуллаху ва расул." Аллах жана Пайгамбар сүрөт. "Ла тамассухуман-нар", бу кол тозокко күйбөйт дейт. Не үчүн? Адал эмгек менен бала чакамды багам дегендиги үчүн. Күндөрдүн биринде бул курма дарактын башына чыкса, шамалга бир аз шымы көтөрүлүп келсе, жанакы мына балтыры, шыйрагы көрүнүп калат. Ушунчалык байкуш арык болгондуктан сахабалар каткырып келет. Ананын путуну кара деп, шыйрагын кара деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эгер Абдулла ибн Масудтун ушул силер күлгөн шыйрагын, балтырын кыямат таразасына койсоң, Ухуд тоосунан оор дейт. Аллах Тааланын астында Ухуд тоосунан оор келет дейт. Ошончолук деңгээлде улуу сахаба. Бул киши айтат эми. Билип алыңыздар ким экен? Абдулла ибн Масуд ушундай адам. Бир шыйрагы кыяматта таразаны басып кете турган адам. Пайгамбардан кийин сабак алганга адам таппай калган. Эң илимдүү адам пайгамбардан кийинки. Аттиңай Кур'ан үйрөнсөм болот эле, бирок жөрмөлөп барып сабагын алат эле мындай адам жок да деп айткан бул. Бүгүн сизге жаныңыздагы досуңуз үйрөтө алат, бир жолу момин намазын текшерип кой дейlik дегендер бар. 20 жылдан бери намаз окуп, дамыла мен багымды аттым деп бир текшерип коюңчу, мен үчүн илгери ушинтип үйрөнгөнүм, шоойнча эле окуп атам деп бир да адам кайрыла элек али. Бул киши айтат, үйрөнөм десем адам таппай калат элем дейт. Пайгамбардан кийин окута турган адам таппай калат. Ошончолук илимдүү болгон. Эми ушул айтат, эмне дейт? Абдулла ибн Масуд айтат: "Лау та'ламуна би'уюби ма таби'ани минкум раджулан." Эгер менин өзүм кылган айыптарымды билсеңер, менин күнөөлөрүмдү билгениңерде, араңардан эки адам да мени ээрчибейт эле дейт. Бул айтып атпайбы пайгамбардан кийин илим алган адам жок деп. Демек эң улуу устаз болгон бардык сахабалар ушунун артынан жүргөн. Ушул киши айтат: "Менин кээ бир күнөөлөрүмдү, айыптарымды билсеңер, араңардан эки адам да мени ээрчибейт эле" дейт. Ар кимдин өзүнө жараша күнөөсү бар экен. Ушункар адамдар раса какылдап сүйлөйт башка деген менен өзүмө таандык болгон бир канча күнөөм бар. Абдулла ибн Масуд айтат: "Сегер силер менин айыптарымды билсеңер, араңардан эки да адам ээрчибейт эле. Лаудитту анни дуиту Абдулла ибн Рауса ва анна Аллаха гафара ли занбан мин зунуби." Мен Абдулла ибн Масуд деп бул жана макталынган, дакталынган кишинин баласы деген ат. Фамилиясы жакшы. Ушул айтат: Масудтун баласы деп аталганга караганда адамдан чыккан заң. Тезектин баласы деп атаганда да Аллах Таала разы болот элем, ордуна бир күнөөмдү кечирсе дейт. Бир күнөөмдүн кечирилиши үчүн, боктун баласы десе дагы разы элем дейт. Мени бардыгы Ибн Масуд устаз деп айтат дейт. Бирок бир күнөөмдүн кечирилишинин ордуна, боктун баласы деп кайрылсалар дагы разы болот элем дейт. Күнөө жок буларда. Тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн.